Бейік толу Құмтөр кенінде қошымча көлемдегі алтындың запасы анықталды. Құмтөрдің геологтору изилдөөлөрүн улантып, жылдың башынан бері концессиялық аянттарда 50-ге жақын скважина қазышты. Кененирээк кийинки материалда. Кезектеги скважинаны бургулоо иштери аяктады. Эми бургулоо станокторун башка жерге орнотууга болот. Была пробурена скважина глубиной 450 метров. 450 метр тереңдиктеги скважиналар казылды. Азыркы учурда түтүктөрдү чыгаруу, тагыраак айтканда скважинадан түтүктөрдү ажыратып жатабыз. Ушул ажыратуу иштери аяктагандан кийин станок жаңы чекитке орнотулат. Геологиялык чалгындоо иштеринин башталышы менен Құмтөр кенинде жалпы узундугу 40 000 метр болгон 150 скважина казылган. Изилдөөнүн биринчи баскычы оң натыйжаларды берди. Учурда дагы так аныктоо иштери жасалууда. Жалпысынан 10 заманбап бургулоо станоктордун жардамы менен скважинадан кендүү тоотек үлгүлөрүн бөлүп алуу үчүн атайын негизги бургулоо иштери жасалып жатат. Вот это вот один из примеров типичной руды. Мына бул Құмтөр кениндеги типтүү руданын үлгүсү болуп саналат. Бул метасоматит түрүндө периттеги алтындын кошуулары көрүнүп турат. Ал эми периттин ичинде азыраак алтындын кошундулары бар. Кийин алар майдаланып, кен жеринен чыгарылат. Мындай тоотектердин курамында болжол менен тоннасында 3-5 грамм кен сакталат. На месторождении примерное содержание по такой породе около 3-5 грамм на тонну. Құмтөрдүн геологторунун негизги максаты карьердеги алтындын реалдуу запасын аныктоо болуп саналат. Бүгүнкү күндө концессиялык аяттардын чегинде бир эле учурда бири-биринен бөлүнгөн 3 жер тилкесинде чалгындоо иштери жасалууда. У нас как бы стадии поисковые, также... Учурда бизде изилдөө, чалгындоо жана алдын алуу иштери жасалууда. Тагыраак айтканда, изилдөө дегенибиз совет доорунда жана андан кийин да эч кандай бургулоо иштери жасала элек жерлерди айтып жатам. Құмтөр компаниясы бургулоо иштерине тендер аркылуу ата мекенди көмөкчү фирмаларды ишке тарткан. Алардын бири кен жерине толугу менен жеке жабдуулары, техникасы жана тажрыйбалуу адистери менен келген. Бул көмөкчү чарба жылдын аягына чейин иш менен камсыз болушкан. Ребята, несмотря на погодные условия... Балдар аба ырайынын катаал шарттарына карабай иштеп жатышат. Мейли суук, кар же жамгыр болсун, өз күчтөрү менен жанын карчырып эмгектенишүүдө. Үй бүлөнү багууга каражат табыш керек да. Быйылкы жылы Құмтөр геологиялык чалгындоо иш-чараларына 11,5 миллион доллар бөлүп берет. Кен жериндеги концессиялык аяттар алкагында Құмтөр 50-60 скважинаны казууну пландап жана тек учакты колдонуу менен кеңири масштабдагы геофизикалык иштерди жасоону көздөп жатат.